Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Кутман таңыңыздар менен биринчи радио түз эфирдеги уктурууларын баштады. Студияда Урмат Жээнбеков жана Назира Молдокулова. Түз эфирде таңкы бурулуш. Бүгүн күнгө шаршемби 6 январь. Ардактуу радио угармандар, жалпыңыздарды Кутман таңыңыздар менен деп жар салалы. Урмат, алды менен жаңылыктын алдыдагы 1,5 саат аралыгында кандай бир маалыматты калкка жеткиребиз? Азын улак айтып өтпөйлүбү? Жакшы болот. Биздин программа 3 бөлүктөн турат. Угурчуларга эсибизге салып өтөлү адаттагыдай эле биринчи бөлүктө мына ушул азыркы тапта Кыргызстандагы окуучулар каникулда, мына ушул каникулга маалында кандай иш-чаралар өтүп атат балдарыбыз үчүн, окуучулар үчүн. Андан сырткары мынакей Кыргызстан саякаттоо үчүн алдыңкы 10 өлкөнүн катарына кирди. Мына ушул тууралуу дагы биз кызыктуу маалыматтар менен бөлүшөбүз, адистер менен да сүйлөшөбүз. Кыргызстандын туризм тармагынын өнүгүшү, туристтерди тартуу, мына ушул жаатта дагы сүйлөшөбүз. Андан кийинки уктурууларыбыз ушу шайлоого байланыштуу. Шайлоо күнү, добуш берүү күнү 10 январда кандай санитардык эрежелерди сакташ керек? Бул боюнча Саламаттык сактоо министрлиги атайын алгоритм иштеп чыкты. Мына ушул шайлоого байланышкан маалыматтар бүгүнкү программабыздын экинчи, үчүнчү бөлүгүн түзөт. Азыр болсо жергиликтүү жана чет элдик жаңылыкты кесиптешим Бакыт Апаевден угуп алалы. Бакыт, Кутмантан. Кутмантаңыздар менен. Калку тейлөө борбору жана мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмдөрү майрам жана дем алыш күндөрү саат 9-дан кечки 8-ге чейин иштейт. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Президенттик шайлоо жана референдум алдында ID паспортун даярдоого арыз берген жарандардын саны көбөйгөн. Эми алар 7 январдан 10 январга чейин даяр документтерди ала алышат. ID картанын даярдыгы жөнүндө маалыматты мамлекеттик кызматтар порталынын портал чекит KG же услуги ГРС мобилдик тиркемеси аркылуу алууга болот. 10 январда тез жардам кызматы күчөтүлгөн тартипте иштейт. Бул тууралуу Бишкек мэриясында президенттик шайлоого даярдыктарды талкуулаган жыйында белгиленди. Маалыматка ылайык борбор шаарда 700дөн ашык медициналык кызматкер шайлоо участкаларында нөөмөттө турушат. Алар жеке коргонуу каражаттары жана дары-дармектер менен камсыз болушкан. Шаардагы бардык шайлоо участкаларында техникалык маселелер чечилген. Түндүк электр ишканасы генераторлорду туташтырууну баштаган. Ал эми коомдук коопсуздукту Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери көзөмөлгө алат. Кыргыз Республикасынын президенти милдетин аткаруучу Талант Мамытов экономикалык амнистия маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Мыйзам 2020-жылдын 23 декабрында Жогорку кеңеште кабыл алынган. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева Чүй областына жумушчу сапарынан калганда Чүй райондук балдар чыгармачылык борборунун иши менен таанышты. Эльвира Сурабалдиева ошондой эле Токмок Агроөнөр колледжинин бош турган имараттарын кыдырды. Колледждин бир имаратын интернат мекемелеринин бүтүрүүчүлөрү үчүн жатакана катары кайрадан түзүп чыгуу, ал эми экинчисин балдар билим берүү борборуна берүү пландаштырылууда. Андан соң ол катаал турмуштук абалда калган балдар үчүн кризистик борборду ачуу пландаштырылып жаткан затейник балдар борборуна барды. 5 январда Кыргызстанда дагы 227 бейтап коронавирустан айыкты. Республикалык штабтын маалыматына ылайык Бишкекте 48, Чүйдө 74, Ошто 32, Таласта 14, Нарында 2, Ысыкөлдө 44, Жалал Абадта 13, Баткенде 6 бейтап ооруканадан чыгарылды. Ушуну менен өлкөдө коронавирусту жеңгендердин жалпы саны 76.955 түздү. Аларда Англияга 3-чү жолу улуттук карантин киргизилди. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Маалыматка ылайык Британия бийлиги вирустун жаңы түрү өтө тездик менен тарап жаткандыгына байланыштуу шейшембиден тартып бардык мектептерди аралыктан окуу режимине өткөрүү чечимине келди. Тургундарга дарыгерге, дүкөнгө барууга жана көчөгө сейилдөө үчүн гана чыгууга уруксаат берилет. Ал эми өнөкөт оорусу барларга үйдөн чыкпоо сунушталды. Англияда ресторан, паб жана кафелер тамак ашты үйлөргө жеткирип берүү үчүн гана иштей тургандыгы айтылды. Мындан сырткары сулуулук салондору, чачтар ачкана жана азык-түлүктөн башка тиричиликке өтө зарыл болгон нерселерди саткан дүкөндөр да жабылган. Деген менен Англияда турчу футбол боюнча чемпионат токтотулбайт. Февралдын ортосунда коронавируска каршы эмдөө башталат. Биринчи кезекте вакцинаны карлар үйүндө жашагандар, медиктер, улгайган адамдар жана өнөкөт оорусу барлар алат.
Ош областынын аймагында учурунда күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык 5 январда саат 17:33 болгон жер титирөө Ош областынын Өзгөн районунун Оргазган, Актерек, Ничке Сай, Зергер, Саламалик, Эркин Тоо айылдарында 2,5 балга чейин сезилген. Жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Кыргызстанда эл аралык моделдер сынагына тандоо башталды. Сынакка 16 жаштан 26 жашка чейинки кыздар катыша алышат. Жеңүүчү талант өтөп турган супермодель 2021 сынагына Кыргызстан атынан катышат. Документтер 2021 жылдын 25 январына чейин кабыл алынат. Валюталар курсу менен тааныштыра кетели. Америка доллары 83 сом 8 тыйын, евро 102 сом 10 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 11 тыйын, казак теңгеси 19 тыйынга бааланууда. Бүгүн 6 январда өлкө аймагында абанын температурасы Чүй областында 3-8 градус суук болсо, Таласта 0,5 градуска чейин абанын температурасы суук болот. Ал эми Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында абанын температурасы 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болсо, Сыкөл областында 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, Нарында 8-13 градус суук болсо, бүгүн Бишкек шаарында абанын температурасы 6-8 градус суук болот. Ал эми Ошто абанын температурасы 2-4 градус жылуу. Бакытка рахмат айталы. 7 саат 06 мүнөт. Урматтуу угармандар, сиздер биринчи радиодо таңкы бурулуш программасынын бүгүн шаршемби 6 январдагы чыгарылышын угуп жатасыздар. Биз уктурубузду улантабыз. Анан угармандарга эске салып өтөлү. Биздин байланыш координаттарыбыз дагы иштеп атат. Ага байланышка чыгыңыздар. Темага кошулуп ой пикириңизди сунушуңузду айтууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Студиянын 2 телефону бар. 0312 39 21 90. Мындан сырткары уюлдук телефондон 0502 39 21 90 телефон номерлары иштеп атат. Урмат, биз уктурубуздун башында адаттагыдай эле 6 январда тарых бетинде кандай окуялар катталды. Азын улак маалымат менен бөлүшүп өтөлү. Кыргыз мамлекетинин негиздөөчүлөрдүн бири Иманалы Айдарбеков жалган жалаа менен 1937 жылы камакка алынып, 1938 жылдын 5 ноябрында атылган. Ал өзүнүн бүткүл өмүрүн эгемен Кыргызстанды куруу идеясына арнаган болчу. Айдарбеков 1958 жылдын 6 январында мына бүгүнкү датага туш келет экен, акталып 1991 жылы анын сөөгү Ата бейит комплексине көмүлгөн болчу. Ал эми 1995 жылдын 6 январында Минск шаарында КМШнын Баажылык союзу түзүлгөн. Андан кийин ал союз 2010 жылдардын айланасында өзүнүн ишмердүүлүгүн токтотуп, ушул Баажы союзунун негизинде бүгүн Евразия экономикалык биримдиги ЕАЭП түзүлүп, Кыргызстандагы ага мүчө болуп атабыз. Бүгүнкү күндө мына бул биримдиктин 180 мындай калкы бар, рыногу бар. Ошол эле учурда эксперттер мына ИАЭП биздин экономикабызга бир өнүгүүгө негиз берет деген дагы ишенимин айтып келишет. Чындап эле бүгүнкү күндө биздин дыйкан фермерлер өстүргөн бир талай продукция ушул ИАЭП аймагына экспорттолуп атат. Биримдикке мүчө болуп талапкер болгон өлкөлөр дагы бар да бизде. Өзбекстан, Индия сыяктуу өлкөлөр мына ушул ИАЭПке талапкер болуп жатышат. Анан байкоо салган мүчө өлкөлөр дагы бар. Жакында эле бекитилди. Бул Куба мамлекети менен Өзбекстан мамлекети байкоо салат. Жана Индия деп кеттиңиз, бул Индия кызматташып атат ИАЭПтин өлкөлөрү менен туурабы? Жакында эле ошо Индия ИАЭП диалогу дагы онлайн форматта болуп өттү. Ал эми 6 январ 1937 жылы СССРде экинчи бүткүл союздук эл каттоо болгон экен. Ал эми Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин алгачкы эл каттоо 1999 жылы жүргүзүлгөн. Анда калктын саны 4 миллион 800 миң адам. Кайсы жыл дедиңиз? 99 жылы 4 миллион болчубуз, 4 миллион 800 миң 5 миллионго чукулдаган болчу. Ал эми 2009 жылы дагы эл жана турак жай фондунун каттоонун улуттук жыйынтыгы боюнча 5 миллион 300 миң адам каттоодон өткөн. Мына 2020 жылдын март-апрель айларында дагы эл каттоо өтмөк. Эл каттоо башка учурлардан айырмаланып, санарип системанын аркасында өтө турган болчу. Бирок пандемияга байланыштуу бул албетте жылдырылып калды. Белгисиз бир убакытка. Эми урмат, биз жанагы программабызды ачып жатып айтып өттүк элек. Бүгүнкү күндө мектеп окуучулары
эс алууда жүрүшөт. Бирок мындай пандемияга байланыштуу мектеп окуучуларын көп эле үйдө болушуп, эс алуусу мындай демейде мындай салттуу окуп жүргөндө биз анык билебиз го балдардын каникулу башталды деп, мындай анча көп сезилбей калды. Бирок ошентсе да Бишкек мэриясы бир топ мындай балдар үчүн программаларды камдап коюптур. Ооба, сиз айткандай эле Назира, балдарыбыз, окуучуларыбыз жарым жылдан ашык убакыттан бери аралыктан окуп, эми эс алууга деле баягы анча деле кызыктар эмес болуп атпайбы? Үйдө эс алчу, ата энелердин түзүлгөн шарты менен эс алчу, эми баягы мынакей өкмөт тарабынан, мэрия тарабынан атайын шарттар түзүлүп, иш-чаралар уюштурулуп, балдарды кызыктырып бир жакшы иш-чараларды уюштурган экен. Мына ошол алардын бири болсо, мынакей 1-январдан 15-январга чейин атайын программалар өткөрүлө турган болду эле. Бүгүнкү күндө, бүгүн мына 6-январ саат 12-де Диалог маданият үйүнүн кичи залында балдар искусство мектебинин кайрымдуулук концерти болот экен. 8-inde дагы саат 12-де сөз маданияты, гитара жана комузда ойноо, лего ойноо, инстаграмдагы кыялдарга 5 кадам аталышындагы ушул чеберчилик сабактар. Андан кийин 9-10, 11, 12-январ, 13, кыскасы 15-январга чейин мына ушундай балдар үчүн, балдардын эс алуу күндөрүнө арналган бир жакшы иш-чаралар болот экен. Бул жакта да айтылып атпайбы, мынакей балдарды баягы кызыктырып өзүнө тарта турган бир жакшы иш-чаралар болот экен. Лего ойноо, инстаграм, азыр ушул социалдык тармактар менен балдар көбүрөөк алектенип, көбүрөөк кызыгып калды. Ал эми ошол эле учурда балдардан айырмаланып чоңдор эгер каражаты болсо ар дайым эс алууга мындай болот да. Ошол эле учурда рейтинг саясатчы жана блогерлердин пикирине негизделген. Авторлар эгерде пандемияга байланыштуу абал жакшырып калса, бул тизмедеги өлкөлөргө барууну мындай сунуштайбыз деп 12 өлкөнү киргизип, алардын катарында сап башында Кыргызстан чыкты. Мисалы, Улуу Британиядагы кадырлуу басылмалардын бири Guardian 2021-жылы саякаттоого эң ыңгайлуу 12 өлкөнүн тизмесинде дагы сап башына Кыргызстанды чыгарган экен. Эмесе биз сиз каяка саякат жасайсыз деген сурамжылоо болсо, көпчүлүгүндө баягы 10 кишинин бирөөндө Кыргызстан деген бар экен да, демек. Кыргызстан эми мына уникалдуу өлкө, бул жаратылышы абдан кос жана ошол табияты сакталып калган деп айтылып келет. Бирок тилекке каршы мына Бишкек шаарынын абасынын таза болбой, дүйнөдөгү шаарлардын эң башына, сап башына чыгып аткандыгы дагы өкүнүчтүү. Буга байланыштуу бир жаман таасирлер дагы туристтердин арасында болуп калышы ыктымал. Эмесе биз урмат ушу туризм туурасында коомчулукка негизделген Кыргыз туризм ассоциациясынын жетекчиси Асылбек Раджиев менен түз ободо маектешип кеңири маалымат алалы. Асылбек мырза, кутман таңыңыз менен. Саламатсызбы. Кирип келген жаңы жылыңыз менен куттуктайбыз сизди. Бирге болсун. Анан алды менен мына Британиянын кадырлуу басылмасынын журналынын маалыматы менен албетте сиз да тааныштыңыз да. Ооба, албетте. Негизи эле акыркы убактарда Кыргызстан ушу саякаттоого эң ыңгайлуу жана арзан деген өлкөлөрдүн катарына кирип келет. Анан ушундай кадырлуу басылмалардын жарыясы же болбосо ушундай бир кортундусу, сурамжылоосу саякатчыларга кандай таасир берет? Албетте мындай маалымат Кыргызстан үчүн позитивдүү таасир берет. Көп рейтингтерде Кыргызстан алдыңкы орунда турат азыр. Бул бекер реклама Кыргызстан үчүн. Андан тышкары бунун таасири чоң, анткени буну ошол чет өлкөлүк рейтингтер өздөрү жазышат. Эми Асылбек мырза, бул эми чет өлкөлүк адистердин өздөрүнүн чыгарган рейтинги. Анан ошонун негизинде Кыргызстанга келгенден кийин кандай таасирлер менен кайтып атышат болду экен? Албетте 2020-жылы пандемияга байланыштуу чет өлкөдөн туристтер келбей калды. Бирок ошентсе да сиздин мына көп жылдык, 20 жылдан ашык өзүңүздүн тажрыйбаңыз бар. Келген саякатчылар биздин ушу туризм тармагында
алды менен мактана бербей бир кемчиликтерибизди айтып ошого түзөөгө аракет жасасак да, эмнелерге мындай сын пикир же сунуштарын айтып кетишет, кандай жагдайлар боюнча? Айтып кетиш керек, туристтердин көпчүлүгү жакшы маанай менен келишет. Албетте ар кандай кемчиликтер болот. Бул жалпы инфраструктура суроолору, жолдордун жамандыгы же таштандылардын көптүгү ар кайсы жерде жатат таштандылар. Анан коопсуздук суроолору. Бирок туризмде иштеген адамдардын кызматы жакшы деп бааланат. Мисалы үчүн сиздер кандай кызматтарды көрсөтөсүздөр? Бул эми жана мейманкана, ресторандан тышкары биздин туристтик кандай бир маршруттар бар, алардын артыкчылыгы туурасында бөлүшүп өтсөңүз. Кыргызстан эми тоолуу мамлекет болгондуктан көбүнчөсү маршруттар башат. Бул республика боюнча ар кандай атты же жөө турларына барышат. Боз үйлөргө түнөшөт, конок үйлөргө түнөшөт, кыргыздын улуттук каада салттарын карашат, фестивалдарга катышат, өзүнө жаккан нерселерди тандашат. Асылбек мырза, мынакей Кыргызстан туризм дегенде эле жайкы туризм, көл сезону эске келет, кышкы туризм дегенде эле тоо, лыжа базалары эске келет да, дагы башка кандай мүмкүнчүлүктөрү бар Кыргызстан ушул туристтерди өзүнө тартуу үчүн? Бирок бизде бир нече глобалдуу проблема бар да. Эң башкысы бул Кыргызстанды туристтик дестинация катары ошол биздин болочок рыноктарда эч ким тааныбайт. Ошондуктан ушундай рейтингтердин чыгып турушу бизге жакшы да. Кыргызстанды туристтик дестинация деп эч ким эсептебейт. Эгер айтып кетиш керек, 2019-жылы визасыз өлкөлөрдөн 150 миң киши келди. 150 миң киши деген бул эчтеке эмес да. Экинчи проблема бул Кыргызстанга жетиш кыйын. Түз авиа каттамдар жок. Биз учкан авиа каттамдар бул көбүнчөсү Түркия же Москва аркылуу. Анын баары тең биринчиден кымбат, экинчиден батыш туристтерине бул жакшы имиджи жок да, бул авиа каттамдардынчы. Андан тышкары биздин Азия менен эч кандай байланышыбыз жок. Ошол эле Малайзия, Сингапур же Корея мамлекеттери менен ал жактан да учуп келиш кыйын болуп атат. Ошол эки өбөлгө чечилмейинче туристтердин саны алыс мамлекеттерден келиши мындай кескин көбөйбөйт да, адамдын саны. Ана биз көбүнчө кайсыл өлкөлөрдүн туристтерине мындай таянабыз же болбосо аларга чакырууга аракет жасайбыз? Азыркы убакта көпчүлүк туристтер коңшу мамлекеттерден да. Бул Казакстан, Россия, Өзбекстан, Кыргызстандын өзүнүн жарандары. Дээрлик 90% туристтер ошол коңшу мамлекеттерден болот. Ошол алыскы чет өлкөдөн бул 10% эле. Мына сиз айткан мындай кемчиликтерди эгер четтете турган болчу болсок, бизге мындай алыскы өлкөлөрдөн туристтердин келүүсүнүн мүмкүнчүлүгү канчалык дегенибиз, мына пандемияга байланыштуу былтыр туристтер келбей калды, бирок 2019-жылдын жыйынтыгы менен туризм тармагы ички бүң продукциянын 5%-ын берген болчу да, деги эле ушул тармактын келечеги кандай көрөсүз, келечегин? Келечеги жакшы көрүнүп аткан бир жоморун. Азыр кыйын айтыш, чынын айтыш керек. Анткени эң жапа тарткан индустрия бул дүйнө жүзүндө туризм болду. Бул туризмдин кайра өзүнө келишине, өз абалына келишине 4-5 жыл өткөчү мүмкүн. Ошол чектөөлөр алынганда. Азыр Кыргызстанда проблема эмес, бул проблема ошол чет өлкөдө болуп атпайбы? Анда чектөөлөр киргизилди, карантиндер киргизилип атат. Өзүңөр көрүп атасыңар, Улуу Британия же Германия мамлекеттеринде карантиндер киргизилди.
Учактар учпай калды. Ошондуктан бул туристтердин агымы Кыргызстанга алыс чет өлкөлөрдөн бул биринчи суроо ошо пандемия суроосу чечилиш керек. Асылбек мырза, мына ушул чет элден келген туристтер ушул Кыргызстан деп өзүбүздүн өлкөбүздү эле алалы, ыңгайлуу шарттар, мына ушул кооздугу, ушул саякаттай турган жердин кооздугу дагы эмнелерге көңүл бөлүшөт? Бул жерде Кыргызстанга жалаң гана жаратылыш үчүн эмес, ошол кыргыздын тарыхы үчүн да келишет, ошо маданиятын көрүш үчүн, каада салттарын көрүш үчүн. Анткени ошол кыргыздын боз үйүндө жаткысы келишет бир күн болсо дагы. Бул жерде боз үй билет Монголия жана Кыргызстанды эле көрсө болот. Анча-мынча Казакстан, Тажикстанда бар, бирок көп дээрлик бар болот. Байланыш жакшы болбой атат. Алма Асылбек мырза, Каада салттар бар. Ат оюндары, бүркүт салуу, салбурун, башка оюндар бар. Ошонун баарын көрүүгө аракет кылышат. Аялдардын жана шырдак жасагандарын, кийиз жасагандарын аны дагы көрүшөт. Дагы бир фактор, бул Кыргызстан улуу жибек жолунда турат, ыңгайлуу турат. Өзбекстан, Казакстан, Кытайдын ортосунда ошол улуу жибек жолун дагы көргөнгө келишет. Ошол эле учурда мына Асылбек мырза жакында эле туризм департаменти кышкы туристтик сезонду расмий ачты. Негизинен бул болсо ички биздин туристтерге багытталып атат да эми. Негизи эле мындай бизге лыжа тепкени сырттан башка өлкөлөрдөн туристтер келчү беле же негизги басым ички рынок эле коюлабы? Эми ички туристтер көпчүлүк басымдуулук болчу кышкы туризмде. Анткени кышкы туризм жаңы өнүгүп келатат бизде. Ооба чет элдиктер бар болчу, бирок аябай эле аз. Мисалы көбүнчөсү бул Караколдогу базага барышчу, тоо лыжа базасына. Бул алматалыктар жана анча-мынча Россиядан. Ал эми алыскы чет өлкөлүктөр үчүн жана фрирайд анан бэккантри скиинг деген кышкы туризм өнүгүп келаткан. Бирок ал жерде коноктордун саны жүздөгөн эле республика боюнчачы жаңы өнүгүп келаткан да. Бул жерде азыр Кыргызстанда бир нече проекттер жүрүп атат. Ошонун ичинде кышкы туризмди өнүктүрүү проектиси дагы ишин жаңы баштады. Швейцариялык Хельветас уюм аркылуу ошонун каржылоочусу бул Швейцария өкмөтү да. Бул Кыргызстан менен Швейцариянын ортосундагы келишимге карата жасалган иш-аракеттер болуп жатат. Ошо Хельветас уюму жакында эле мына күздө болдубу, жайында болдубу? Мына бүгүнкү күндө альпинисттерди чакырып атабыз биз, ошондой эле тоо туризми Кыргызстанда катуу өнүгүп бараткан. Анан тилекке каршы ошо тоонун чокусунда, аскалардын арасында таштандылар көбөйүп кеткени айтылат. Сиз мына туристтер менен барганда көрүп атасызбы? Ошо Хельветас уюму жакында ошондо таштандыларды биздин департамент менен бирге, туризм тармагындагы ишкерлер менен бирге тазалап чыгышты. Канча тонна таштанды алынды? Мен так маалымат жок экен, бир 6 тонна точту эле. Шунун тегерегин айтып ачкан ооба. Эсимде жок. Бирок ооба, бул проблема бүгүн пайда болгон жок. Бул акыркы 30 жылдын проблемалары. Ошол 6 тонна мүмкүн 30 жылдан бери чогулган мусор. Кыргызстанда бирок айтып кетиш керек, тоо аймактарында чоң мусордун проблемасы азыр пайда болуп элек. Мисалы айтып кетсек, Непал өлкөсү же башка өнүккөн туристтик өлкөлөрдө мусор көп да. Таштандылар көп. Бизде азырынча аз. Бирок алдын алыш керек. Туристтер саны аз, бирок алдын ала көрүш керек. Ооба, эмтен ошол таштандыларды тазалоо системасын орнотуш керек да. Жергиликтүү эл менен, жергиликтүү бийликтер менен чогуу.
Асылбек мырза, мына ушул эл аралык уюмдар ушул рейтинг жүргүзүп атпайбы турист боюнча, туризм өнүккөн өлкөлөр же болбосо саякаттоого ыңгайлуу өлкөлөр деп, мына Кыргызстан эми көбүрөөк ушул сурамжылоолордо алдыңкы 10 өлкөлөрдүн катарына кирип жүрөт. Анан мына ушул алдыга чыкты деп эле биз сүйүнүп жүрө бербей, мына ушул сиз жогоруда айтып өткөндөй эле шарттарды түзүп беришибиз керек да, чынбы? Авиа каттамдар, ошол эле таштандыларды тазаламай, жанагындай кыргыздын салт санаасына кызыккандар бар, мына ушуларга дагы түшүндүрүп бере турган айтор ыңгайлуу шарттар да түзүлүшү керек да. Ооба, туура. Рейтингке жараша. Айтып бериш керек. Ишкерлер жагынан бүт ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Алар даяр да. Бул жерде көбүнчө ошол өкмөт жагынан же ишкерлер үчүн, туристтер үчүн жана ишкерлер үчүн шарттар түзүлүш керек. Биринчиден, экинчиден ошол жергиликтүү бийликтер ошол таштанды экология суроолорун катуу караш керек. Анткени азыр дүйнө жүзүндө эң бай мамлекет болуп эсептелет. Экологиясы таза мамлекет. Кыргызстанда мындай башка жакка караганда, Бишкек салмаганда экология анча башка мамлекеттерге караганда бир топ таза да. Ошол бойдон сактап калыш керек. Ошол таза аба үчүн, таза суу үчүн, таза жер жемиштер үчүн адамдар келе баштайт бизгечи. Эгер аны да бузуп алсак, анда турист эмес өзүбүз деле качып калабыз. Мына Кыргызстандын туризм тармагындагы ишкерлери бир топ демилгелүү иштерди көтөрүп жүрөсүздөр. Анан аймактарда туризмди өнүктүрүү үчүн коомчулукка негизделген туризм ассоциациясы дагы уюшулган болчу. Анан ушул жердеги сиздер элеттик адамдарды, тоого мал багып чыккан адамдарды дагы ушу туристтерди тартып, алар менен иштешүүгө же болбосо ишкерлик жасоого, тамак ашын дагы даярдап, коноктосууга көндүрүп келатасыздар. Мына ошол долбоорлор кандай ишке ашып жатат деп ойлойсуз? Сиздин пикириңизде? Эми долбоорлор 2-жыл башталган, кайра эле Келбето союмунан ошол элет жерине туризмди өнүктүрүү боюнча. Азыр биздин уюм ошол башка ишкерлер үчүн мындай бизнес модель болуп эсептелет. Биздин артыбыздан көп адам өзүнүн конок үйлөрүнүн, боз үйлөрүн ачып алышты. Аны туурап башка адамдар дагы азыр региондордо ошол туризм тармагында иштеп жатышкан пандемияга чейин. Азыр дагы проекттер жүрүп атат. Айтып бериш керек, Германия GIZ уюму менен биргелешип ошол Жалал Абад туризмин өнүктүрүү боюнча азыр проект алып барып атабыз. Биз дагы жана башка уюмдар. Мисалы кандай туризм? Ошол айыл жерлеринде туризмди өнүктүрүү. Ошол бул жылы фокус ошол Жалал Абад областында болуп атат. Иштер алып барып жүрүп атат. Эми бирок туристтердин келиши ошол пандемия үчүн токтоп калды да. Мына ушул долбоорлор ишке ашып отурса, элеттеги адамдардын канча пайызы ушу туризм тармагында жумуш менен камсыз болот, ушунун мультипликациялык эффекти кандай деп мындай алдын ала эсептөөлөр, болжолдор барбы? Андай болжолдор жок, болжолдор кылышта кыйын. Анткени бул жерде жана өйдө айтып кеткениңерби, бул дүң продукция менен өлчөсө болот. Эгер азыр дүң продукцияда 5% болсо, анда мүмкүн орто убакытта бир 10%ке жетиш керек. Узак убакытка бир 20%ке максат койсок туура болмок да. Мына Кыргызстандын ушул кооз жерлерин камтыган 3D карта иштелип чыкты. Жакында эле ушул бул туристтик сайттарды түзгөндөрдүн бири ушул өзүнүн Twitterдеги баракчасына жазып чыгыптыр да. Анан биз ошол чет өлкөдөгү туристтерди тартыш үчүн ушул санариптештирүү жылы деп дагы ушул санарип жаатында интернет аркылуу дагы биз ошол кооз жерлерибизди дагы чыгарып, бул аркылуу дагы ошол туристтерди тарта алсак болот да. Ооба, болот. Бирок биз бир нерсени үйрөнүшүбүз керек. Биз Кыргызстанды өзүбүз реклама кылганда жыйынтык аз болот. Биз ошол чет өлкөлүктөр менен чогуу иштешип, алар Кыргызстанды реклама кылганга чоң салым кошушат да. Анткени алар бири-бирине ишенет.
Ошон үчүн чет өлкөлүк туроператорлор болобу, туризмде иштеген ассоциациялар болобу, же блогерлер болобу, ошолор менен чогуу иштеш керек да. Бул жерде дагы каржылоонун да кереги жок, минималдуу каржылоо ошол чет өлкөлүк уюмдар менен дагы чогуу иштесе болот да. Биз ар бир рыноктун өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Ошол Европа, Азия болобу, Европа ичинде да ар бир улут өзүнчө мындай башкача ойлонот да. Ошондуктан биз баарына бирдей рекламалай албайбыз бул жерде отурупчу. Ошондуктан ошол чет өлкөлүк уюмдар менен чогуу ойлонуп муну жазсак болот. Рахмат сизге. Атайын убакытта биринчи радионун суроолоруна жооп бергениңиз үчүн. Биз түз эфирде коомчулукка негизделген Кыргыз туризм ассоциациясынын жетекчиси Асылбек Раджиев менен маек курдук. Урмат, негизинен жогоруда Асылбек мырза белгилеп өткөндөй, көбүнчө Кыргызстанга келип кеткен баягы саякатчылар өзүнүн өлкөсүнө баргандан кийин өздөрүнүн досторуна, тааныштарына, туугандарына айтып, анан ошол саякатчы айтып берген мындай сөздүн сунуштун негизинде анан Кыргызстанга келдик деп айтат деп биздин мындай туризм тармагында ишкерлер көп айтышат да. Бири-биринин баягы сунуштамасы менен ушул туризм тармагы өнүгөт деген дагы ошол эле учурда баргандан кийин жана социалдык тармактарда өзүнүн пикирин дагы Кыргызстанга тууралуу жазып, анан сүрөттөрдү дагы жарыялап атышпайбы? Мына ошону дагы келаткан турист сөзсүз мындай окуп, анан баруу жөнүндө чечим кабыл алат экен. Негизи Назира туризм дүйнөдөгү эң кирешелүү тармактардын бири эмеспи? Анан айрым өлкөлөрдө ушул туризм тармагы ичкидүн продукциянын 90%-ын түзөөр белгилүү. Эми бизде сиз жогоруда айткандай эле Кыргызстанда 5,5% түзөт туризм тармагы. Анан келген туристтин баарын эле бай деп санабаш керек деп да айтышат да. Мисалы үчүн ишкерлерчи өзүнүн айлыгына мындай жашап, кичине акчасын чогултуп деле дүйнөнү кыдырып кеткен жарандар бар экен. Анан адатта мындай чет элдик туристти көргөндө эле бааны көтөрө койбош керек. Тескерисинче аларга жакшы мамиле жасап, биздин жарандарга кандай баада сатса ошондой баада сатуу, алардын кайра Кыргызстанга кайтып бир нече адамды алып келүүсүнө шарт жаратат деп айтып келишет. The Guardian басылмасынын рейтингинде Кыргызстан пандемияга карабай 12 алдыңкы саякаттоого ыңгайлуу өлкөлөрдүн катарына киргени бул жакшы жаңылык болду. 7ден 32 мүнөт өттү. Таңкы бурулушту уланта берели дагы орус тилиндеги жаңылыктарга кезек берели. Канат Султакеев студияда. Доброе утро. Я думал, вы уже и забыли, думал про меня. Сижу, смотрю на вас. Ничего страшного, ничего страшного. Интересная тема, действительно. Вот Гардиан, по-моему, какую 6-ю или 12-ю поставили строчку? 12 өлкөнүн катарына. Да, вот. Чтобы посетить, да, нашу республику. Вообще Гардиан — это очень известное в Великобритании издание, очень популярное и очень серьезное. И если эта информация проходит там, то эта информация правдивая. Что хочу сказать? Сиз мына Англияда бер жак 16 жыл жашап келдиңиз. Ну, примерно так. Ошол жерде мындай алардын мындай туристтик мүмкүнчүлүгү канчалык? Ну, там туристы приходят в основном на шопинги. Вообще-то Англию саму не посещают, посещают такие страны, которые вместе составляют Великобритания, а именно Шотландия и Уэльс. Вот там действительно Шотландия, она точная копия Кыргызстана. Я имею в виду в плане природы вообще, очень красиво. И, кстати, там есть такое блюдо, которое похоже с нашим казакарта. Только она в другой форме, потому что шотландцы тоже в основном употребляют в пищу баранину, это тоже меня очень удивило. Мына сиз жумуштан азыр чарчап атасыз да, анан саякаттап кел десе, кайсыл жака саякат этилиңиз Кыргызстандын ичинен эле? Көлгөбү, Нарынгабы? Но именно в зимний период или вообще? Ну, наверное, в горы, это ближе ко мне, потому что я очень люблю горы. Лыжа тейп келмексе? Да, но теперь, как я понял, благодаря вот новшеству Министерства туризма, я могу, не выходя из дома, объездить весь Кыргызстан, потому что вот появился 3D-карта, это очень хорошо. И вот что я хотел сказать, вот в Лондоне есть такая одна станция, метро-станция называется Пикадилли Серкус, очень большая станция, очень популярна, потому что находится
находится буквально в середине Лондона. И вот там именно вот на этой станции, в фойе самой этой станции, находится большая карта, датированная 1800, по-моему, 75-76 годом, я не помню. И вот на этой карте обозначено даже Кыргызстан, представляешь, да. Ну, если перевести дословно, там написано «Кыргызские степи». Вот это вот, когда я первый раз это увидел, я был, конечно, в приятном шоке. Кубаныштуу, жакшы кабарыңыз бар экен. Анда К новостям. Канат, жаңылыктар. Да, рахмат, Урмат. Новости. Исполняющий обязанности президента Кыргызской республики Талант Мамытов 5 января 2021 года подписал закон Кыргызской республики о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам экономической амнистии. Закон принят Жогорку Кенешем 23 декабря 2020 года. Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Вице-премьер-министр Кыргызстана Эльвира Сурубалдиева в рамках рабочей поездки в Чуйскую область посетила территориальную больницу Киминского района и территориальную больницу Чуйского района, где ознакомилась с состоянием инфекционных детских и родильных отделений. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Как подчеркнула Сурубалдиева, на сегодняшний день правительство направляет все усилия на модернизацию и поддержку системы здравоохранения. По приглашению председателя Жогорку Кенеша Таланта Мамытова, группа наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ примет участие в краткосрочном мониторинге досрочных выборов президента Кыргызской республики и референдума, которые состоятся 10 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба МПА СНГ. В состав мониторинговой группы войдут парламентарии стран-участниц МПА СНГ, представители Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств-участников МПА СНГ и сотрудники секретариата Совета МПА СНГ. В МВД зарегистрировано 45 фактов нарушения предвыборной агитации. Об этом на заседании Центра избиркома сообщил замминистра внутренних дел Октябрь Урманбетов. Из них, по его словам, в Бишкеке 11, в Ошской области 16, в Аше 2, в Джалабаде 4, в Таласе 2, в Исыкульской области 2, в Нарыне 1, в Чуйской области 7 случаев. В Каракоре накануне провели мероприятие в честь дня рождения лингвиста Гусейна Карасаева. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства Исыкульской области. По ее информации, в праздновании участвовали замминистра культуры Кайрат Усманалиев, полпред правительства в регионе Эльчебек Джантаев, а также деятели культуры. Они возложили цветы к памятнику ученого, а также посетили музей. В своей речи глава области подчеркнул, что Гусейн Карасаев внес неоценимый вклад в развитие кыргызского языкознания. Лингвистические труды Гусейна Карасаева имеют неоценимое научное и практическое значение. Он является одним из первых авторов словарей в республике, участником создания всех видов кыргызского алфавита, говорится в сообщении. На территории города Бишкек наблюдается большое количество пробок на улицах в утреннее и вечернее время суток, сообщает пресс-служба патрульной милиции. По ее данным, в целях предотвращения дорожных заторов сотрудники патрульной милиции проводят регулировку на перекрестках столицы. Однако из-за неполного соблюдения водителями правил дорожного движения образуются пробки. Отмечается, что общественный транспорт, перевозящий пассажиров, останавливается на второй полосе дороги, на поворотах, не доезжая до остановки, таким методом создавая помехи другим участникам дорожного движения. На 7 часов утра по бишкекскому времени сегодня, 6 января, в мире случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано 86 миллионов 804 тысячи 427. Летальных исходов 1 миллион 874 тысячи 318. Выздоровели 61 миллион 520 тысяч 907 человек. Это все новости на этот час. Далее о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 6 января, по стране без осадков. Температура воздуха в Чуйской области минус 3,8, в Таласе 0, минус 5, в Баткене минус 2, плюс 3, Ошской, Джалабадской области минус 1, плюс 4, Исыкульская область минус 3, плюс 2, Нарынская область минус 8, 13. В Бишкеке сегодня без осадков, максимальная температура воздуха днем минус 6, 8. Вы продолжаете слушать Биринчи радио, не переключайтесь, так как далее будет еще интереснее. Урмат Назира, вам слово. Рахмат, Канат.
Бишкек убакыты боюнча 7:39 өттү. Сиздер биринчи радионун таңкы бурулушун түз эфирде көрүп жатасыздар. Эми биз программабызды дагы бир жаңылыкка буралы. Ооба, эми таңкы бурулуш демекчи экинчи бурулушубузду жасайбызбы ошондо Назира? Ага чейин биз угуучуларыбызды дагы өзүбүзгө чакырып өтөлү. Биз сүйлөшүп жаткан тема боюнча ой пикир сунушуңуздарды айтуу үчүн сизде бир топ мүмкүнчүлүктөр бар. Ал үчүн телефон чалуу мүмкүнчүлүгүңүздү колдонсоңуз болот. Студиянын номуру 0312 39 21 90, мындан сырткары 0502 39 21 90. Ошон менен бирге сизде кол алдыңызда, алаканыңызда интернет бар болсо, Facebookка кириңиз, биринчи радионун баракчасы, онлайн трансляция кылуудабыз. Мына ушул онлайнды чагылдырып аткан биздин кесиптешибиз Азиз Чокморов, ал эми режиссердук пультта мына ушул биздин үнүбүздү элге жеткирип аракет кылып телефон байланыштарды кошуп аткан дагы бир кесиптешибиз Чынара Асылбекова кызмат кылууда. Мынакей алдыда шайлоо өнөктүгү турат. Кыргызстан үчүн чоң бир жаңылыктардын бири. Мына аз гана убакыт калды, күн санап жакындап келатабыз. Президенттик шайлоо жана референдум өтөт. Мына Назира, буга чейинки шайлоолордо мына ушул шайлоонун таза өтүшү, мыйзам бузуулардын болбошу, шайлоочулардын активдүү катышуусу, мына ушул нерселер эске алынчу эле. Эми пандемия шартында дагы биз көп дагы бир Албетте, пандемия шартында биз жарандардын саламаттыгын эң башкы орунга чыгарып атабыз. Шайлоонун учурунда эле ошол эле учурда коопсуздугу дагы башкы маселелердин бири. Мисалы үчүн, шайлоо маалында коомдук коопсуздукту камсыздоо максатында 8 январдан баштап ички иштер органдарынын кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өтөт. Бул туурасында ички иштер министри Улан Ниязбеков онлайн жыйынында айткан болчу. Атайын иш-чарага ылайык 11 миңден ашуун кызматкер коомдук тартипти сактоого тартылат экен. Шайлоо тилкелерине бөлүнгөн 5 миңден ашуун кызматкер шайлоо тилкелерин толук кайтарууга алышат. Ошол эле учурда Борбор шайлоо комиссиясынын ошол жердеги аймактык шайлоо комиссиясынын, участкалык шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү менен дагы бирге жумушчу топто иштеп жатат. Алар да ушул президенттик шайлоо жана референдум боюнча жарандардын ушул санитардык коопсуздугун камсыздоо максатында атайын алгоритм иштелип чыкты. Ушул бул тууралуу дагы кечээ күнү саламаттык сактоо министри Алымгадыр Бейшеналиев билдирди. Анын айтымында ушул саламаттык сактоо министрлиги борбордук шайлоо комиссиясы менен биргеликте шайлоого даярдык көрүү, референдум өткөрүүдө жарандардын ушул саламаттыгына кам көрүү, санитардык эпидемиологиялык коопсуздукту камсыз кылуу максатында атайын алгоритм иштелип чыккандыгы тууралуу маалымдады. Эми ушул алгоритм тууралуу деги эле ушул шайлоо маалында жарандардын коопсуздугу, жанагындай коргонуучу каражаттар менен камсыз болушу жана башка маселелер, суроолор тууралуу биз түз эфирде маектешели. Биз саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова менен түз ободо маек курабыз. Айнура Бектургановна, саламатсызбы? Саламатсыздар. Кутмандыгыңыз менен, жаңы жылыңыз менен. Рахмат, сиздерге дагы. Алды менен биз ушу алгоритм жөнүндө сөз кылаардын алдында мына Англияда коронавирустун 3-чү толкуну болот деп Улуу Британиянын премьер-министри Борис Джонсон дүйшөмбүдө телекайрылуу жасап абал абдан татаал экенин айтты. Ошол эле учурда дүйшөмбү күнү 58 миңден ашуун тургун коронавируска кабылып 47 адам көз жумганын айтып, абалдын оор экенин айтып берип, ошол эле учурда өтө оор деген операциялар дагы жылдырылып, ооруканалар адамдарга жык толуп аткандыгын айтып атышат. Бактыга жараша Кыргызстанда эпидемиологиялык кырдаал басаңдаганы айтылууда, бирок биз кандай бир чараларды сиздер айтып келген бир жыл бою ушул чараларды унутпай сакташыбыз керекпи? Ооба, бардык радио угуучуларды кутман таң менен дагы бир жолу жаңы жыл менен Кудайга шүгүр, жаңы жылды сиздер белгилеп кеткендей эпидемиологиялык абалдын шартында стабилдүү контролдо болуп тургандыгы менен жакшы маанайда тосуп алдык. Бул албетте кубандырат, бирок сиз белгилеп кеткендей, мына Британия өлкөсү канчалык өнүккөн өлкөлөр болсо дагы азыр эпидемиологиялык абал абдан курч, абдан татаал. Ошол эң өнүккөн саламаттык сактоо системалар дагы бүгүн абдан татаал күндөрдү өтүп, мына койкалардын жетишпегендигин, сиз айткандай татаал операциялардын башка убакытка которулгандыгын, ооруларга
керебеттин жетпегенин байкап атпайбыз. Мына ошондой абалга ошондой абалга дагы туш болбош үчүн сиздер белгилеп кеткендей мына акыркы биздин шайлоолорго октябрь айындагы баягы даярданып калыбыздын агитациялык иш-чаралар өтүп калкыбыздын көп массалык түрдө чогулган учурлардан кийин ноябрь айындагы ошол көрсөткүчтөрдүн оорунун катталуу көрсөткүчтөрүнүн көбөйгөндүгүн байкаганбыз ноябрь айларында. Анан ошо инкубациялык период өткөндөн баштап. Ошондуктан ошол күндөр кайра кайталанып, ошол күндөр кайра биздин саламаттык сактоо системасына, негизи калкыбыздын ден соолугун сактап калышына, калк арасындагы ошол оорунун таркалышына бөгөт коюу максатында сиздер айтып кеткен ошол шайлоонун астында шайлоо өткөргөн күнүндө атайын борбордук шайлоо комиссия менен биргеликте атайын алгоритм иштелип чыккан. Алгоритм боюнча эми талаптар бул баягы эле сиз айтып аткан 1 жылдан бери айтылып келаткан элементардуу талаптар. Бул ошол шайлоо участкаларында сөзсүз түрдө кире беришинде санитайзерлердин коюлушу, шайлоо участкаларына келген шайлоочулардын дистанцияны сактоо, шайлоо участкаларында иштеген ошол жоопкерчиликтүү адамдардын дагы атайын ошол шайлоочуларды дистанцияны сактоого шарттарды түзүү, атайын ошол жердеги ортолорунда дистанция сактоого атайын разметкаларды коюу, андан сырткары келген шайлоочулар сөзсүз түрдө маскалар менен, антисептиктер менен келсе албетте жакшы болмок, бирок ошого карабастан, эгер маскасы жок келген шайлоочулар болсо, алар дагы ошол жергиликтүү бийлик маскалар менен, коргонуучу каражаттар менен камсыз кылуу боюнча дагы борбордук шайлоо комиссиясы дагы иш аракетин жергиликтүү бийликте иш аракетин көрүп атат. Андан сырткары ошол шайлоо участкаларына келген жарандарга деги эле ошол жерде иштеп жаткан жоопкерчиликтүү адамдар бири-бири менен кол кармашуу, кучакташуу, мына ошондой иш аракеттерге дагы жол берүүгө атайын түшүндүрүү иштери дагы жүргүзүлүп жатат, жүргүзүлдү. Андан сырткары азыр кыш мезгили болгондуктан мынакей шайлоо участкаларынын иштеринде ар бир 2 саат сайын ичинде дезинфекция иш-чараларын жууп тазалоо, иш-чараларын атайын жабдыктарды дагы үстөлөрдүн бардыгын дезинфекциялоочу каражаттар менен сүртүп тазалоо, андан сырткары желдетүү иш-чараларынын атайын рециркуляторлорду коюу, мынакей ушундай иш-чаралардын бардыгы ошол алгоритмдин ичине сактап колдоо үчүн киргизилген. Жакшы, Айнура Бектургановна, мына ушул шайлоо күнү ошол шайлоо тилкелеринде медицина кызматкерлери иштейт да, канча медицина кызматкерлери коюлат, анан канча орындуктар даярдалат кошумча ооруканаларда? Негизи эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой атайын койка керебеттердин бардыгы даяр, керебеттердин бардыгы ар бир региондордо даярдалган. Бул баягы ковид илдети башталгандан баштап эле бош керебеттердин саны жетиштүү. Андан сырткары 2ден медициналык кызматкер ар бир шайлоо участкаларына бекитилген. Өзүңүздөр билгилүү болгондой 2000ден ашуун шайлоо участкалары бар. Мына ошолор участкалардын баарына 2ден ашык медициналык кызматкерлер бекитилген. Андан сырткары ар бир шайлоо участкасына территориясына жараша атайын тез жардам машиналары дагы бекитилди. Булардын бардыгы түшкө чейин саат 8ден 2ге чейин, 2ден кечки саат 9га чейин деп атайын графиктер түзүлүп, ошол графиктер менен өздөрүнүн дагы кызматын аткарышат. Чет өлкөдөгү шайлоо андан сырткары мынакей 12 күн мурун оор абалдагы оорулардын тизмелери 3 күн мурун соматикалык ооруган адамдардын тизмелеринин бардыгы түзүлүп, ошо шайлоо участкаларына дагы берилген. Ошол ооруп аткан адамдар дагы эгер шайлоого өздөрүнүн каалоосун билдирсе, алар ошол андан аркы иш аракетин жүргүзүү боюнча. Айнура Бектургановна, мына ошол ооруп аткан адамдар дагы шайлоо укугун ишке ашырабыз десе, анда алар мындай 9 январда көчмө орунна иштейт да. Мына ошолорго орунан көтөрүп барган адамдар өзүн кандай алып барыш керек, кандай эрежелерди сакташ керек? Анткени оорукана баягы
кооптуу зоналардын бирине кирет да. Оорукана албетте кооптуу зоналардын бирине кирет. Ошон үчүн алгоритмди жана мен айтып кеткен списоктор 12 күн мурун, 3 күн мурун ал бардык тизмелердин баарын ошо шайлоо участкаларына берилген. Жерлерде ооруканалардын бардыгына ошол шарттардын баары түзүлүп, бул шайлоо участкаларынан барган кызматкерлер коргонуучу каражат менен, перчатка менен, андан сырткары ошол урналардын бардыгы атайын дезинфекциялоочу каражаттар менен ар бир оорулуу аны ал урнага баягы өзүнүн шайлоо баракчасын салардын астында дезинфекцияланып, анан ошондой иш аракет менен жүрүшү керек деген андай талаптар коюлган. Ошол эле учурда дагы алгоритмге ылайык ооруп аткан адам эгер ошол шайлоо участкасына келе тургандай абалда болсо, анын да укугу да саат канчадан кийин келсе болот, ушул жерде дагы алгоритмде көрсөтүлдүбү? Ооба, атайын ал боюнча ар бир шайлоо участкалары менен графиктер иштелип чыккан. Анан атайын эгерде бир шайлоочу келем деген ар кандай бир келем деген ойлору болсо, атайын алар үчүн өзүнчө шайлоочу кабиналар орнотуш керек деген ошондой талап коюлган. Ошол эле учурда саат 6-дан кийин адамдардындай азыраак убакытта келсе дагы болот турбайбы? Ошондой графиктер түзүлгөн. 6-дан кийин, 7-ден кийин атайын ошол атайын тизмелер берилген. Ошол тизмелерге жараша ал калоочуларды ар бир шайлоо участкасында индивидуалдуу түрдө ушул графиктерди түзүп, ошон үчүн тизмелер эрте берилген да. Демек, шайлоого келүү мүмкүнчүлүгү, ошо ооруканада дарыланып жаткандар келүү мүмкүнчүлүгү болсо, шайлоо тилкесине келсе болот экен. Мүмкүнчүлүгү болбогондорго атайын комиссия, топтор барып, ошо добушун алат экен да. Ооба. Айнура Бектургановна, андан чыкарымына сиз эгер шайлоочулар мүмкүнчүлүгү болсо бет кап тагынып, маскасын кийип келсе болот деп айттыңыз да. Анан ошо шайлоо тилкелерине жалпысы канча бет кап, ошондой эле жанагындай жеке коргонуучу каражаттар жөнөтүлдү? Бул ушул Борбордук шайлоо комиссиясынын бир шайлоону өткөрүү боюнча бөлүнгөн каражаттан жумшалдыбы, же болбосо Саламаттык сактоо министрлигинин баягы гуманитардык жардамдан келген, же болбосо ошол министрликтин өзүнүн кампасынан берилип атабы? Саламаттык сактоо министрлиги, саламаттык сактоонун кампасы, саламаттык сактоо министрлигинин бюджетинен бул каражаттар медицина кызматкерлерине бөлүнгөн. Негизинен медицина кызматкерлери бардыгы толук камсыздалат. Борбордук шайлоо комиссияларына келген коргонуучу каражаты жок келген шайлоочулар үчүн бөлүнчү ошол мисалы үчүн медициналык маскаларды менен камсыз кылуу боюнча атайын Борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн ар бир жердеги жергиликтүү бийлик менен өздөрү камсыз кылуу боюнча милдеттенмесин өздөрү алышкан. Мындан тышкары Кыргызстанда кечээ эле Саламаттык сактоо министрлиги эпидемиологиялык абал басаңдап, негизинен көпчүлүк адамдардын баары ооруп бүттү дегендей маалыматты таратты. Бирок анткени менен кайсы учурларда, кандай учурларда кооптонууга негиз бар? Биздин жанагындай ооруп аткан, же болбосо ооруп басылган адамдардын мындай ал илдетти алып жүрүүсү, таркатуусу боюнча эмнелерди бир адис катары калкка кошумча маалыматтарды берип кете аласыз? Кошумча маалымат бул эми негизги эле маалымат бардык азыр өлкөлөрдө, Европа өлкөлөрүндө өзгөчө болуп жаткан абал. Бизде коронавирус илдети токтоп калды, же коронавирус илдети жок деген ойдон алыс болуусубузга чакырат. Бул коронавирус илдети дагы анткени мынакей кыш мезгили болуп атат. Буга чейин айтып келаттык эле, январь айында негизинен ретроспективдүү анализ негизинде январь айында грипп илдетинин күчөшү негизинен байкалат жыл сайын. Кыргыз Республикасында дагы, коңшу өлкөлөрүндө дагы. Мына ошон менен биргеликте биз кооптонуп коронавирус илдетинин жаңы штаммы дагы келиш мүмкүндүгү бар экенин дагы унутпашыбыз керек.
Ошону менен биргеликте баягы биз айтып жүргөн коргонуучу каражаттарды колдонуу, азыр биз коргонуучу каражаттарды колдонбой эле койсоңор болот жана деген мындан ары колдонуудан Саламаттык сактоо министрлиги баш тарткыла деген эч кандай сунуш бере элекпиз. Дагы эле коргонуучу каражаттарды колдонушубуз керек. Иммунитетибизди сакташыбыз керек. Андан сырткары колду жууну унутпашыбыз керек. Эгерде кол жуганга шарт болбосо антисептиктерди колдонушубуз керек. Социалдык дистанцияны сакташыбыз керек. Бири-бирибиз менен кол кармашып, өбүшүп, учурашуудан алыс болушубуз керек дагы. Калктын көп чогулган жерлеринен оолак болууга аракет кылышыбыз керек. Андан сырткары мынакей азыр кыш мезгили болгондуктан бардыгыбыз жабык имараттардын ичинде болуп атабыз көп убакытта. Сөзсүз түрдө жабык имараттардын ичинде желдетүүнү унутпашыбыз керек. Мынакей ошол дагы бир сунушту азыр кошконбуз. Сөзсүз түрдө желдетүү, анан бардык бөлмөлөрдүн ичин жууп тазалоо, дезинфекциялоочу каражаттарды колдонуу деген иш аракетти унутпашыбыз керек. Айнура Бектургановна, мына ушул жаңы штаммы тууралуу айтып калдыңыз. Ушул ковидтин жаңы мутациясы эл арасында жеңил өтөт экен, сасык тумоо сыяктуу өтөт экен деп айтылып атат да. Силер белгилери кандай экен, мындай өзгөчө белгилери бар бекен? Кадимки ковидке караганда изилдедиңиздерби? Биз бир нерсени унутпашыбыз керек. Бул ошол эле коронавирустук инфекция. Бул ошол эле коронавирус. Бул ошол эле коронавирустун эле башка штаммы. Мисалы үчүн грипптин дагы бир нече штаммы болот да. Ар бир жыл сайын ошол улам бир жаңы штаммы келип, жаңы штаммы дүйнө жүзүн кыдырып турат. Ошондой эле коронавирус илдетин адам баласынын ар кандай жүргүзгөн иш аракети, кыймыл аракетине жараша вирус өзү өзгөрүлүп турат. Өзүн өзгөртүп турат десек болот, мына жөнөкөй тил менен айтканда. Ошого жараша мынакей башка өлкөлөрдүн, ошол Британия өлкөлөрүнүн эле окумуштуулары бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму айтып атат. Симптомдор ошондой эле болуп атат, бирдей эле симптомдор. Бирок баягы бул штаммы жаңы болгондуктан мунун тароо скоросту ылдамыраак болуп атат. Бирок симптомдордун бардыгы эле бир болуп атат, ошондой эле түрдө өтүп атат. Бирок баягы Британия өлкөсү белгилегендей көбүнчө азыр ошол жаңы штамм менен көбүнчө жанагы тинейджерлер деп коет го. Ошол тинейджерлер жашындагы балдар көбүрөөк ооруп атат. Мына ошондой акыркы анализдери боюнча булар ошондой бир маалыматтарды берип атышат. Айнура Бектургановна, адатта мына кышкысын ушундай сасык тумоону алдын алуу үчүн адамдар эмдетүүнү дагы жүргүзүп алат да. Мына шайлоонун алдында эмдетүү алууга болобу негизинен ушундай алдын алып? Коопсуздук үчүн, Эмдетип алуу бул грипп илдетин айтып атасызбы? Ооба, деги эле ушундай эмдетип алып атышпайбы азыр сасык тумоого каршы адамдар өзүн? Сасык тумоого карата албетте буга чейин биз билесиздер, мынакей октябрь айынан баштап активдүү грипп илдетинен эмдөө кампаниясын жүргүзүп, андан сырткары жеке менчик медициналык мекемелерде дагы ошол эмдөө иш аракетин жүргүзүп келгенбиз. Атайын социалдык кооптуу группалардын арасында, андан сырткары 65 жаштан өйдө калктын арасында дагы хроникалык оорулар бар оорулардын арасында диспансердик учеттогу эмдөөнү жүргүзүп келгенбиз. Сондуктан бүгүнкү күндө дагы ким ошол эмдөөнү албай калса, албетте эмдөөнү алса болот. Айтериңиз, Назира? Демек, шайлоонун алдында эмдетип алуу эч кандай кооптуу эмес. Тескерисинче эмдетип алган. Бирок бул жерде эми сөзсүз түрдө өзүнүн врачына кайрылыш керек. Эгерде балким өзүнүн бир курч респиратордук вирустук симптомдору болсо, ал учурда эмдетүүнүн анын кажети жок болот. Айнура Бектургановна, соңку сурообуз болсун. Мына Кудай буюрса ковид жуктургандар күн сайын азайып, жүздүн тегерегинде болуп атпайбы? Анан эл арасында дагы буга комментарий бергендер да бар да. Бул эми шайлоого карата көрсөткүчтөрдү азайтып берип атышат деген дагы пикирлер айтылып атат. Шайлоого барбай коюшпасын деген негизде деген дагы эл арасында сөз айтылып атат. Буга сиздер кандай жооп айтасыздар? Эми шайлоонун биз азыр бул эле шайлоону өткөзгөн жокпуз да Кыргыз Республикасында. Буга чейин баардыгыбыз эле көрүп билип аттык, мына
октябрь айындагы шайлоонун астында даярдыктар болду көп. Ошол учурларда деле статистиканы азайтып же статистиканы көбөйтүп деген ойлор Саламаттык сактоо министрлигинин оюна, негизи республикалык штабтын бир дагы мүчөсүнүн оюна, Саламаттык сактоо министрлигинде бир дагы медициналык кызматкердин оюна келген эмес. Эгерде биз ошондой статистиканы азайталык десек, андай болсо эмне үчүн март, июль айында, июнь айында анда что статистикалык ооруп аткандардын санын азайтсак деле болмокто. Андан кийин биз Саламаттык сактоо министрлиги биз үчүн эң негизги маселе бул калктын ден соолугу. Бизге аны азайтып көрсөтүү калк эч кандай кажети жок. Бизге эң негизги калктын ден соолугун сактап калуу, калктын ден соолугун коргоо. Бул жөн эле эл арасында айтылган жөө сөз, же болбосо жалган ушак. Сизге рахмат. Атайын убакта биринчи радионун суроолоруна жооп бергениңиз үчүн. Ардактуу радио угармандар, эсиңиздерге салып өтөлү, биз Түз ободо Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова менен маек курдук. Айнура айым жумушка келатып биз менен сүйлөшүп баардык суроолорубузга жооп берүүгө үлгүрдү окшойт. Себеп дегенде азыр саат 8 болуп калды. Туп-туура саат 8де көпчүлүк мамлекеттик кызматкерлер жумушка шашып келаткан маалы бизде азыр машинада угуп келатат. Акчын менен дагы угуп жөө басып бараткан угуучуларыбыз дагы бар. Барыңыздар аман эсен, жолдо тайгаланбай, жол кырсыктарына кабылбай, жумуш ордуңуздарга жетип алыңыздар дейли. Эң башкысы жарандардын саламаттыгы. Мына ушул саламаттыкты сактап ага кам көрүү үчүн президенттик шайлоо жана референдум учурунда жарандардын санитардык коопсуздугун камсыздоо максатында атайын алгоритм иштелип чыккан. Анын мындай негизги өзөгүн сөзсүз түрдө шайлоо тилкелеринде иштеп жаткан аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, ошол жердеги милиция кызматкерлери, саламаттык сактоо кызматкерлери өздөрү дагы бет кап тагынып, сөзсүз түрдө колгап кийип жана өздүк каражаттарды пайдаланып ар бир 2 саат сайын имараттын ичин желдетип туруу. Ал эми сырттан добуш берүүгө келген ар бир жаран жанагы эшиктин босогосуна койгон атайын санитайзерден бут кийимин тазалап, колун таза жууп, ошол жерден антисептик менен ошондой чараларды көрүш керек. Ошол эле учурда саламаттык сактоо кызматкерлери жанагы жарандар добуш берип атпайбы? Калемсапты дагы бат-бат тазалап турарлыгы айтылган. Эмесе Бишкек убакыты боюнча 8ден 2 мүнөт өтүп калды. Биз кептин кезегин кесиптешибиз Бакыт Тапаевга узаталы. Бакыт жаңылыктар менен тааныштырат. Рахмат. Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу Талант Мамытов экономикалык амнистия маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Мыйзам 2020-жылдын 23 декабрында жогорку кеңеште кабыл алынган. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Калкты тейлөө борборлору жана мамлекеттик каттоо кызматынын алдыдагы паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмдөрү майрам жана дем алыш күндөрү саат 9-дан кечки 8-ге чейин иштейт. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Президенттик шайлоо жана референдум алдында ID паспортун даярдоого арыз берген жарандардын саны көбөйгөн. Эми алар 7 январдан 10 январга чейин даяр документтерди ала алышат. ID картанын даярдыгы жөнүндө маалыматты мамлекеттик кызматтар порталынын портал чекит, СРС чекит KG же услуги ГРС мобилдик тиркемеси аркылуу алууга болот. 10 январда тез жардам кызматы күчөтүлгөн тартипте иштейт. Бул тууралуу Бишкек мэриясында президенттик шайлоого даярдыктарды талкуулаган жыйында белгиленди. Маалымат кылайык, борбор шаарда 700дөн ашык медициналык кызматкер шайлоо участкаларында нөөмөттө турушат. Алар жеке коргонуу каражаттары жана дары-дармектер менен камсыз болушкан. Шаардагы бардык шайлоо участкаларында техникалык маселелер чечилген. Түнүк электр ишканасы генераторлорду туташтырууну баштаган. Ал эми коомдук коопсуздукту Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери көзөмөлгө алат. Ички иштер министрлиги президенттик шайлоо боюнча 45 мыйзам бузуу фактысын каттаган. Бул тууралуу Бишкектеги маалымат жыйында ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов билдирди. Анын айтуусунда 45 фактынын ичинен 8и кылмыш иши боюнча катталган, 5-өө сотко чейинки өндүрүштөн кыскартылган.
Байтык айылындагы Кут менен билим берүү комплексиндеги массалык ууланууга үйдө жасалган айран жана ашкана кызматкерлеринин жеке гигиена эрежелерин сактабагандыгы себеп болгон. Бул тууралуу оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинен билдиришти. 8 декабрда 23 окуучу жана 1 кызматкер тамак аштан уулануу белгилери менен медициналык жардамга кайрылышкан. Аламедин райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун иликтөөсүнүн жүрүшүндө очок болгон жерде бир катар санитардык эрежелер бузулгандыгы аныкталды. Норвегияда Pfizer вакцинасы менен COVID-19 каршы эмдөөдөн кийин 2 адам каза болду. Бул тууралуу ТАСС Норвегиянын дары-дармек агенттигине шилтеме берүү менен билдирди. Америкалык фармацевтикалык Pfizer компаниясы менен Германиялык BioNTech тарабынан түзүлгөн препараттын жардамы менен эмдөө Норвегияда 2020 жылдын 27 декабрында башталган. Өлкөдө биринчилерден болуп Ослодогу карлар үйүнүн жашоочулары эмдөөдөн өтүштү. Учурда жергиликтүү бийлик катталган өлүм коронавирусқа каршы эмдөөгө тиешеси бар же жогун текшерип жаткандыгы айтылды. Буга чейин Португалияда медицина кызматкери Pfizer жана BioNTech COVID-19 вакцинасын алгандан 48 сааттан кийин күтүүсүз жерден көз жумгандыгы кабарланган. АКШнын Лос-Анджелес шаарында өтө оор абалдагы жашап кетүүгө мүмкүнчүлүгү жок бейтаптарды ооруканага жаткырбай кычкылтек берүүнү токтотуу сунушталды. Мындай кадам үнөмдөө максатында жасалууда. Бул тууралуу чет элдик басмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, көптөгөн ооруканалар кризистик абалга жетти. Ооруканаларга бейтаптар көп кайрылууда. Бул жагдай АКШда ноябрь айында белгиленген ырайчылык күнүн майрамдоодон кийин көбөйө баштаган. Акыркы маалыматтарга ылайык, АКШда 20,900,000 адам коронавирус илдетин жұқтырып алған. Бүгін 6 январга карата дүйнө жүзүндө коронавирус жұқтырып алгандардын жалпы саны 86 миллиондон ашты. Германия бийлиги коронавирус пандемиясынан улам карантинди 31 январга чейин узартты. Бул мезгилде азык-түлүк, күнүмдүк керектүүчү товарларды саткан айрым дүкөндөрдөн башка бардык соода түйүндөрү жабык болот. Чаштарач, косметикалык, массаж салондору иштебейт. Туристтерди мейманканаларга жайгаштырууга тыюу салынган. Косоводагы кафелердин биринде газ баллону жарылып, 40тан ашык киши жаракат алды. Анын ичинен 3-өө оор абалда реанимацияда жаткандыгы кабарланды. Аларда Малидеги авиа соккусунан 20 чакты тургун көз жумгандыгын Мир 24 жазды. Карашалуу окуя дүйшөмбүгө караган түнү Дуанца шаарына жакын Бунти калктуу конушунда болгон. Белгисиз учактын бомбалоосуна үйлөнүү үлпөтүнүн катышуучулары да туш болушту. Окуяга аскер учкучтардын катачылыгы себеп болгондугу болжолдонууда. Малиде аскердик учактар жергиликтүү аба күчтөрү Бириккен Улуттар уюмунун тынчтык куруучулары Бархан операциясын өткөрүп жаткан француз аскерлери тарабынан жайгаштырылган. Бишкектеги Кожокул атындагы спорт ордосунда салтка айланган Наристе 2021 мелдеши өтүп жатат. Турнирге Жалал Абад өлкөнүн бардык региондорунан 57 команда катышууда. Мелдештер футзалдын туруктуу өнүгүшү жана аны республикага жайылтуу максатында өткөрүлөт. Турнир 8 январга чейин уланат. Эми валюталар курсу менен тааныша алыңыздар. 1 Америка доллары 83 сом 18 тыйын, евро 102 сом 10 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 11 тыйын, казак теңгеси 19 тыйынга багланууда. Синоптиктердин күнгөргө маалыматы менен тааныштыра кетсек, бүгүнчү областын абанын температурасы 3-8 градус, Таластан 0-5 градус суук болсо, Ош, Жалал Абад областарында абанын температурасы 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, ал эми Баткенде 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот. Ысык көл областында 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болсо, Нарында 8-13 градус суук болушу күтүлүүдө. Бүгүн Бишкек шаарында абанын температурасы 6-8 градус суук. Уктуруубузду улантабыз. Сиз угуп жаткан биринчи радио 807 таңкы бурулуш программасы. Эми Назира 3-чү бурулушубузду жасайлы дагы программанын 3-чү бөлүгүнө аттаналы. Албетте. Мына 10 январга белгиленген мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо менен бирге референдум өтөт. Бул туурасында жалпы коомчулук маалыматка эгедир. Буга байланыштуу Борбордук шайлоо комиссиясы 1255 кыска номерин ишке киргизди. Бул жерге чалып жарандар шайлоого байланышкан, ошондой эле референдумга байланышкан суроолору болсо мындай жоопторду алса болот.
жоопторду Борбордук шайлоо комиссиясынын адистери берет. Атайын кол борбордо мына ушул кызматтан пайдаланып угуучуларыбыз эми шайлоонун алдында ар кандай маселелер болот, көйгөйлөр жаралат. Мына ушул суроолор жаралган учурда ушул кыска номерге байланышса болот. Мындан тышкары мына 2021 жылдын 2 январына карата Борбордук шайлоо комиссиясы дал ушул референдум боюнча үгүт иштерин жүргүзүү үчүн 15 үгүт тобун каттаган болчу. Алардын 8и президенттик республикага макул, президенттик республикага каршы деген 1 үгүт тобу, парламенттик республикага макул деген 3 үгүт тобу, парламенттик республикага каршы 1 үгүт тобу, бардык варианттарга каршы 2 үгүт тобу катталган болчу. Мына бүгүнкү күндө биздин коомдук теле радио берүү корпорациясынын жана ЛТРдин каналдарында ушул үгүт топторун жүргүзүп аткан жарандар үчүн дебаттар дагы уюштурулуп атат. Ошол эле учурда Борбордук шайлоо комиссиясы үгүт тобун жүргүзө турган жарандарга чектөө жок экенин айткан болчу. Эгер алар 10дон ашкан болчу болсо, Борбордук шайлоо комиссиясына өзүнүн арызын жазып, кайсы башкаруу формасын тай турганын көрсөтүп, үгүт тобун түзүүгө ар бир жарандын укугу бар экенин айткан. Андан сырткары мынакей 2 январда мына ушул шайлоого, президенттик шайлоого жана референдум үчүн бюллетендер басылып даярдалып, аймактык жана чет мамлекеттердеги шайлоо участкаларына жеткирилди. Жалпысынан 7 миллиондон ашык бюллетен даярдалды. Бюллетендер дагы 2 түрдө болоору аныкталды. Ак түстөгүсү президенттик шайлоо үчүн болсо, көк түстөгү бюллетен референдум үчүн болот. Мына ушул референдум үчүн Брайл шрифти менен дагы мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн, ушу көз азиздер үчүн дагы иштелип чыкты. Мына ушул референдум боюнча биз жалпы эле референдумдун мааниси кандай, бул тууралуу саясаттануучу Алмаз Ибраев менен түз ободо маектешип маалымат алсак. Алмаз мырза, саламатсызбы? Саламатсыздар. Мына 10 январга белгиленген жалпы элдик референдум туурасында сиз менен маек курсак, негизи эле референдум бул эми жалпы элдик добуш берүү да. Анын өтүшү боюнча ар кандай пикирлер айтылып келет. Сиздин пикириңиз боюнча бул жолку референдумдун өзгөчөлүгү буга чейин өтүп келген референдумдан эмнеси менен айырмаланат? Өзгөчөлүгү кайсыда? Өзгөчөлүгү бул референдумдун эми бул ачык айткан дегендей, себеби дегенде мындай мүмкүнчүлүк мурда түзүлгөн эмес да. Биздин коомчулук үчүнчү. Себеби дегенде азыр мына бул референдум өтөрдөн алдын канчадан бери ушул референдумга коюлган маселе талкууланып келе жатат коомчулуктун ичинде. Бул ушу телевидениядан берип атат, радиодон сиздер берип атасыздар, гезиттерден, социалдык тармактардан булар катуу талкууланып атат коюлган маселелер. Бул референдумга демек ушул эл өзү тандап алсын деп атат да, кийин кайсы жол менен өнүгөт деп. Себеби дегенде азыр коомчулукта ача пикир пайда болуп калбадыбы? Президенттик башкарууну жактагандар дагы бар, парламенттик башкарууну да жактагандар бар. Ошондуктан эми ушул баягы күч менен таңуулабай, бир гана мисалы 2010 жылы болгондой болду, парламенттик башкарууга өттүк деп. Бул жерде ушул азыр адамдардын өз эркине коюлуп атат да, өзүңөр тандап алгыла. Ушул референдумда демек биз өзүбүздүн баягы жарандык милдетибизди жана ошондой эле өзүбүздүн укугубузду пайдаланып добуш бере алабыз. Биз кийин кайсы формада жашайбыз, кайсы форма бизге жагып атат, кайсы формасы бизге жакыныраак экен. Биздин мамлекетибиз менен парламент башкарсамбы? Мына акыркы 10 жылдын ичинде болгон. Же болбосо ошол бир киши келип, толук жоопкерчилигин алып, бир киши президент башкарсынбы деген маселе коюлуп атат да бүгүнкү күндө. Мына эл ичинде сиз да барсыз да. Мына пикириңизди билгибиз келет да. Сиз жогоруда айттыңыз, биринчи жолу Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон бери элдин тандоосуна коюлуп атат. Буга чейин баягы даяр референдумга даяр, мисалы үчүн баш мыйзам алынып чыгып эле мына ошону бар же жок деп коюшчу да. Элдин тандоосу биринчи жолу болуп атат деп айттыңыз да. Анан сиздин тандооңуз кандай болду экен? Оюңузду билгибиз келет.
Алдын ала бир оюңузду айтсаңыз. Ооба, албетте мен деле баягы элдин ичиндеги жаран катары мен да өзүм көз карашым бар. Мен эми ушул акыркы 10 жылдагы абалдан улам ушу парламент башкарып келген мөөнөттөн улам. Биз эми парламенттин баягы бүгүнкү күндө жоопкерчилигин өзүнө ала албастыгын көрдүк. Себеби дегенде эгерде бир киши башкарганда кимден сураган белгилүү болот эле да, кимден жоопкерчиликти сурай турганда. Бүгүнкү күндө ошол 120 депутат болобу, мейли 100 болобу, 50 деле болобу депутаттар болгондо алар жоопкерчиликти ала албайт экен да мамлекеттин тагдыры үчүн. Аны аларды биз ошо пандемия учурунда көрдүк, кийин ошо октябрь окуясында бизде төңкөрүш болуп турган кезде кворумду чогулта албай кыйналышты канча жолу. Андан башка да көп деле маселелер ошо парламент өзүнүн деңгээлин интеллектуалдык жагынан, билим жагынан, тажрыйба жагынан көрсөтүштү. Бул өз кызыкчылыгына жана өз бизнесин гана коргой турган бир өзүнчө бир клуб болуп калды да, олигархтардын клубу. Аяка барышта жалаң бир гана бизнес аркылуу, чоң акча аркылуу мындай жөнөкөй адамдарга аяка жол жок болуп калды. Ошондуктан бүгүнкү күндө өзгөчө ушундай өткөл кризис учурларда менин оюмча бизге бир күчтүү президент эле керекти. Күчтүү президент керек да, толук эле өзүнүн колуна бардык жоопкерчиликти алып, жоопкерчиликти дегенде эми ал аткаруу бийлиги боюнча, ал ошо парламентти жана сот тармактары алар өзүнчө эле кала берет. Бийликтин тең салмактуулугу сакталат деп атасыз. Бир гана жоопкерчилик болуш керек деп атасыздар. Жоопкерчилик бул аткаруу бийлиги боюнча. Себеби дегенде биз азыркы күндө сунушталып аткан ушул долбоордо, конституциянын долбоорунда президент же болбосо мамлекеттин башчысы ошол кезде эле өкмөттүн да башчысы болуп, ошо аткаруу бийлигин биздин ошо чарба иштерибизди, социалдык, экономикалык маселелерди чече турган ошо президент болсун деген сунушту биз жактап атабыз да. Ошо президенттик форма, башкаруу формасын колдойлу дегенге мен чакырып кетет элем биздин жарандарыбызды. Себеби дегенде ушундай кырдаалдарда ошо бир киши келбей турган болсо кайра эле мурдагыдай эле таз кейпибизди кийип калабыз да. Себеби дегенде азыр кайра эле ошол эле мына акыркы шайлоону көрдүк. 4 эле партия келген да парламентке. 4 эле партия келген. Анда 4 эле партия ошол 120 депутатты өзүнүн арасында бөлүп алмак мандатты, кийин кайра премьер-министрди кайра эле ошо парламент шайламак, министрларды да алар бүт портфелдерди бөлүштүрмөк айыл өкмөтүнө чейин, анан кайра эле мурдагы абалыбызга келип калмак да. Ошондой болбош үчүн бүгүнкү күндө парламент өзүнүн иши менен алектенсин деген сунушту коюп атабыз. Ал деген мыйзам чыгаруу функциясын аткарсын. Мыйзам жакшы, мыйзамдарды чыгарып берсин, өкмөт иштей турган. Өкмөт боло турган болсо ошол мыйзамдарды аткарсын. Алмаз мырза, мына ушул өлкө Кыргызстан президенттик башкарууга өтсө, ошол эле парламенттин ролу кандай болот? Же тескерисинче, мисалы парламенттик башкаруу жолуна түшсө, президенттин ролу кандай болот? Кечиресиз, жакшы болбой атат сиздин үнүңүз, үзгүлтүк болуп туруп жакшы болбой атат. Мына өлкө Кыргызстан референдумдан кийин президенттик башкарууга өтсө, парламенттин ролу кандай болот? Же болбосо тескерисинче парламенттик башкаруу жолуна түшсө, президенттин ролу кандай болот? Ал деген эми бул классикалык модельдер да, булар белгилүү да. Эгерде президенттик өтө турган болсок, парламент болот. Парламенттин өзүнүн баягы ыйгарым укуктары дагы болот. Мына талаш болот го, президенттик болсо эле парламент баягы чөнтөктүк болуп калат деп элечи. Такыр эле баш көтөрбөй калат деген. Андай эмес, ал туура эмес. Парламент болот. Бирок ал деген парламент баягы премьер-министрди мындайча айтканда аткаруу бийлигин министрларды шайлабайт. Ал өзүнүн баягы түзмө-түз ыйгарымдык укуктуктары менен алектенет. Ал деген мыйзам чыгаруу процесси жана эл өкүлчүлүк болуш керек. Себеби дегенде мына бир эң негизги маселе бүгүнкү күндө бул депутаттар элдердин өкүлү деп айтуу туура эмес болот. Себеби дегенде булар эл шайлаган эмес буларды, чындап келгенде. Булар деген партия аркылуу келишкен, өзүлөрүнүн партиялары аркылуу. Ошо партияларга акча бергенде ошондуктан алар элге көз каранды эмес. Булар деген түзмө-түз партияга көз каранды. Ошондуктан бул ушул системаны өзгөртүш үчүн булар түзмө-түз баягы одномандатный болобу,
ушул система аркылуу партияга келсе анда эл шайлаган болуш керек дейбиз. Булар эл өкүлдөрү болуп биринчи жагынан, экинчи функциясы мыйзам аткаруу функциясы. Ушул бүгүнкү күндө ошо парламенттин ролу. Бирок андан тышкары албетте булар өкмөттөн отчет алышат, кандай иштеп атат деп өкмөттүн ишмердүүлүгүнө баа беришет. Анан бизде деген маанилүү кызматтар бар бул мамлекетибизде, мисалы улуттук банк дегенде, генералдык прокурор, улуттук шайлоо комиссиясынын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы дегенде ошолордун дайындоосунан да макулдугун берет. Бул толук эле эмеден чыгып калбайт да. Биздин саясий процесстенчи. Эгерде парламенттик башкаруу боло турган болсо, анда кайра эле парламент азыркыдай эле толугу менен өкмөттү жана анын башчысын, премьер-министрди шайлайт, дайындашат өзлөрүнүн арасынан. Кийин анан ошол өкмөт ал ошол партиядан чыккандан кийин ошол кайсы партияга таандык боло турган болсо, ошонун программасын аткарууга көбүрөөк далилат кылат да. Себеби дегенде ошого көз каранды болот. Аны эч ким тана албайт. А президент боло турган болсо, бул жерде ал баягы английский королева деп коет го, ошол сыяктуу анда ал бул жөн эле өкүлчүлүк милдетин аткарат да. Ал деген демек биздин саясий, экономикалык жана социалдык маселелерди чече албай калат. Ал бир гана ырым-жырымдарга мындайча айтканда катышып калат да. Ошол менен эле чектелет анын кароомдуу укуктары. Алмаз мырза, мына биз 10 жыл парламенттик башкаруу системасы менен жашап келбедикпи? Анан өзүңүз жогоруда учкай белгилеп өткөндөй, соңку эле мына октябрдагы окуяларда бийлик бутактары жоопкерчиликти албай, бири-бирине шылтап, бири-бирин айыптап, аягында мындай саясий кризиске кептелдик да. Анан ошондон улам суроо, биз ага чейин дагы президенттик башкаруу системасынан жашап келгенбиз 2010-жылга чейин. Анан буга чейинки мындай 15 жыл биз жашап турган мурдагы президенттик башкаруунун азыркы биз тандап алып аткан президенттик башкаруудан айырмасы кандай болот? Мен да ошол 20 жыл десек болот. Седен Аскар Акаев 15 жыл башкарган, Бакиев ооба. Ошо менен бизде 10 жылы 20 жыл болуп атат да, анан 10 жыл биз парламенттик башкарууда жашадык. Эми бул президенттик дегенибиз бир кишинин жоопкерчилиги деп атпайбызбы? Анан мурда деле болгон, албетте болгон. Бирок ошол биз баягы эгемендүүлүктөн жаңы чыкканда, Советтер Союзу урап чыккан абалдагы элдин абалы, элдин аң сезими жана саясий маданияты, саясий деңгээли бүгүнкү күнгө салыштырууга мүмкүн эмес. Бул бир жагынан, экинчи жагынан азыр билимдүү бизде жаштар көп. Жаштар өкмөткө барып, же болбосо ошо бийликке барып иштей турган билимдүү, тажрыйбалуу жаштар бар. Чет элден билим алып келишкен, бир нече чет тилде сүйлөй тургандар. Ошондуктан азыр бизде абал кескин түрдө айырмаланып турат мурдакыга караганда. Салыштырмалуу бизде деген аң сезим башка. Азыр элдер деген саясатты деген жакшы түшүнөт, өзүңөр деле билесиңер. Мына биз коомчулугубуз абдан саясатташып кеткен десек болот. Улар азыр бизде кандай саясий процесстер жүрүп атат, иштер кандай алып барылып атат, ким кандай иштеп атат, өзгөчө мына акыркы жылдары бизде технологиябыздын да өнүгүшү менен социалдык тармактарда азыр ким кандай кыймыл кылганын, ким кандай эмне сүйлөгөнүн баардыгын тең көзөмөлгө алынып турат да. Демек, Алмаз мырза, жеке жоопкерчиликти президент алгандан кийин эл андан сурап алат, эл андан талап кыла алат деп айтып атасыз да, туурабы? Албетте талап кылынат. Мына дагы курултай маселеси дагы бекеринен коюлбай атат. Мурда бул биздин баягы улуттук парламентибиз, байыркы парламенттерден. Ал институтту дагы иштетиш керек. Себеби дегенде ал дагы өзүнчө мындай элдик контроль болот бир жагынан. Коомчулугубуз бар. Кийин ошо эгерде президенттик боло турган болсо, эми буга каршы чыгып атат, бирок мыйзамдуу жол бар президентти ошол тактан түшүрүү. Ал деген импичмент деп коет. Ошол эле парламентте эгерде президенттик башкаруу формуласында жашай турган болсок, ошо президентке парламенттин импичмент жарыялай турган укугу бар да. Мына ушул жерден дагы бир суроо. Бүгүнкү күндө ошо
каршы топтор, президенттик башкаруу формасына жана парламенттик башкаруу формасына каршы топтор, ага үгүт жүргүзүп аткан топтор бар да. Мына ушул президенттик башкарууга каршы болуп аткан топтордун көбү мындай мисалы бүгүнкү күндө Американы алсак, президенттик башкаруу системасы дүйнөдөгү эң ири биринчи экономика ошол президенттик башкаруу дагы өлкө Америка болуп атпайбы? Анан ошол эле учурда баягы бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү дагы ошо батышчылдар ушул нерсени дагы мындай эске алган, же болбосо сиздер баягы айткан учурлар барбы? Мисалы үчүн биз парламенттик өлкөлөр өнүгүү эле атат деп келгенибиз менен номер 1 дүйнөдөгү экономика Америка президенттик башкаруу менен өнүгүп атат деген суроо да эми тактап айтканда. Мен эгерде бир аз ошо үйүндөн жакшы болбой калды же туура түшүнсөм, эми албетте бул өзүнө баягы сөзүнө карама каршы келип атпайбы? Эгер ошол эле батышчылар айтып атат, мына парламенттик өлкөлөр өнүгүп атат депчи. А ошол президенттик деп мисал келтире турган болсок, ошол эле Америка болобу, ошол эле Франция болобу, же болбосо Турцияны алалы. Булар деген президенттик өлкөлөр өнүгүп атат. Алардан алыс кетпей эле коелу, мына биздин коңшу мамлекеттерибиз эле Казакстан, Өзбекстан, жада калса Тажикстан, бир убакта биз Тажикстанды алдыга турчу элек, бул бизден да озуп кетти да. Мына президенттик башкаруулар, стабилдүүлүк бар. Эми айтпайлы, алар авторитарный режим деп ичиндеги болуп аткан майда иштер менен, бирок президенттик башкарууда болгондо негизги тартип болуп атпайбы? Тартип керек да. Мыйзамдуулук керек. Бүгүнкү күндө башаламандык, ошо балык башынан чириктейт экен. Эгерде бизде парламентте башаламандык болуп эле өзгөлөр келише албай, баягы саясий соодалашуудан улам, бизде ушундай чаржайып боло турган болсо, бардык жерде ошондой көрүнүп атат. Мына көчөлөрдө деле бизде башаламандык, жол тартиби эрежелери сакталбайт. Милициялар да азыр көзгө илбей калды биздин тартип сактоочуларды. Сабап атат, погондорун жулуп атат. Андай нерсени биз күн сайын көрүп атабыз. Башаламандык толугу менен. Ошондуктан биз айтып атабыз да, бизге мыйзамдуулук керек. Бизде азыр бир киши келип туруп, күчтүү президент келе турган болсо, бардыгын тартипке салып туруп, мамлекетибизди азыркы экономикалык сазга батып турган жерден чыгарыш керек. Ошол эле мисал катары ошо Франция менен Турция. Франция менен Турция буларды убагында парламенттик мамлекеттер болчу, парламенттик өлкөлөр болчу. Кийин анан ошо парламент мамлекетти башкара албай калып, ошо бүгүнкү биздин абалдай болуп кыйынчылык, экономикалык кыйынчылыкка кептелип калган кезде, анан ошо келген президенттер парламенттик башкарууну жоюп, президенттикке өтүшкөн, президенттик башкарууга. Ошондо гана алар абалын оңдоп кетишкен да. Алмаз мырза, мына эл арасында ошол эле социалдык тармактарда ушул президенттик башкаруу эле керек бизге деп көп эле айтылып келатпайбы? Анан парламенттик башкарууну жактагандар бир аз эле чөлкөмдөө сыяктуу болуп атат да. Бул кандайдыр бир саясий күчтөрдүн бир кандай заказыбы деп койсок болобу? Ошондой азыраак болгонубу? Жок, бүгүнкү күндө сурамжылоолордо урмат, чынында президенттик башкарууну жактагандар көп. Биринчи радио эл пикирди деле берди да. Бул эми элдин тандоосу. Туурабы, Алмаз мырза? Ооба. Көпчүлүк эл колдоп аткандан кийин мындай парламенттик башкаруундагы бир үгүт кылып аткандар бир аз эле чөлкөмдө болуп атат да. Бул эми бир саясий күчтөрдүн эле колдоосу болуп атабы дейм да. Же парламенттик башкарууну аз эле топ мындай жактап аткандай сезилет деген суроону узатып атат да. Ооба, себеби дегенде эми бизге деген ошо эл түшүнүп атат да. Эми биз ошо баягы элдин, албетте бардык элдин атынан сүйлөй албайбыз, бирок ошол көз карандысыз агентстволор, мисалы Барометр сыяктуу көз карандык агентстволор, булар сурамжылоо жүргүзгөн элдердин арасынан. Жана жалпы эле мына бизде региондордо, жалпы бизде калың катмар элдер бизге деген президенттик башкаруу керек болуп атат. Монда башаламандыктан биз тажадык деп атат. Ошондон улам түшүнүп атабыз. А мен бул президенттик башкаруу формасы керек экен биздин элибизге бүгүнкү күндө деп. Ал эми бул парламент формасын жактагандар, эми алар аз болсо деле, бирок бизде бар. Эми бул бизде жанакы саясий плюрализм деп коет да, биздин ойдун ар түрдүүлүгү.
мындай ар түрдүү болгону бул да жакшы көрүнүш албетте. Бул жакшы. Бул деген эгерде эртеңки күндө бизде 10 жылдын ичинде эмнеге мындай бир башаламандык болуп кетти? Себеби дегенде бизде бир демократиянын бирден бир чоң көрсөткүчтөрдүн бири бул күчтүү оппозиция. Оппозиция жок болгондуктан да оппозиция болуш керек. Эгерде мисалы эртең бизде мына тандоо болот да, эртең шайлоо болот. Ошондо кайсы формага өтөбүз? Эгерде президенттик тандалып кала турган болсо, ошо парламенттики жактоочулар булар эми демократиянын негизги принциби сыяктуу азчылык көпчүлүккө баш ийип, ошо мыйзам менен жашаш керекпиз баарыбыз. Бирок ошол кезде ошол парламентти жактоочулар алар деген мындайча айтканда оппозиция тарап болуп калат да, сындоочу тараптар. Анан эгерде анча мынча багы туура эмес кадам боло турган болсо, туура эмес чечимдер, ката чечимдер боло турган болсо, ошолорго дароо эле сын пикирин айтышат да. Аны ошону оңдоп кетүүгө баягы өлгөтөбүз. Бул абдан жакшы көрүнүш. Рахмат сизге. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Эртең менен эрте убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн. Урматтуу радио көрмандар, биз менен байланышта саясат таануучу Алмаз Ибраев түзөбодо суроолорубузга жооп берди. Рахматыбызды айталы. Биз эми таңкы бурулушту ушуну менен жыйынтыктайбыз. Мындан соң жаңылыктардан соң таңкы бурулуштун негизги маселеси түз эфирде уланат. Анан угуучуларга дагы айтып коелу, таңкы бурулуштун бул жумадагы кыргыз тилиндеги акыркы уктуруусу болуп атат. Анан биз шайлоодон кийин жолугушат экенбиз угуучулар менен. Таңкы бурулушта шайлоого активдүүлүгүңүздөрдү көргөзүңүздөр. Мамлекеттин башкаруу системасын бирге тандайлы. Бул чоң жоопкерчилик, жарандык жоопкерчилигибиз. Ошондой мындай тандоодон кийин Кыргызстан бир туруктуу өнүгүү жолуна түшсүн деген тилек менен уктуруубузду жыйынтыктайлы. Урмат Жээнбеков, Назира Молдокулова, кайрадан амандашканча саламатта калыңыздар. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары, дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалымат